Баткен облусунда 30-сентябрда саат 1:00 чамасында Ош-Баткен-Исфана жолунун 318-чакырымында Honda Fit автоунаасынын айдоочусу рулду башкара албай кырсыкка кабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдиришкендей, унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Окуя болгон жерге куткаруучулар тартылып, унаадан кыпчылып калган айдоочуну чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Экономика министрлигине караштуу банкроттук иштер боюнча департаментинин директорунун орун басары пара берип жаткан жеринен кармалды. Аталган атка минер өзү менен иштеген адамга 100 000 сом пара берүүгө аракет кылган айтылат. Кармалган кызматкер банкроттук уюмдардын активдерин төмөн баада алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүп алган. Департаменттин атайын администратору ишкананын активин наркын төмөндөтүү боюнча мыйзамсыз иш аракеттерине катышуудан баш тарткан. Мындан улам анын функцияларын өзүнүн карамагындагы кызматкерге өткөрүп берүү максатында ага өз ыктыяры менен кызматтан кетиши үчүн каражат сунуштаган деп айтылат маалыматта. Директордун орун басарынын кызматтык бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүлгөндө 1,331,300 сом табылган. Ал акча кайдан келгендиги аныкталууда. Баткен облусунун Кадамжай шаарында 41 жаштагы жаран Баңгизат сактоого шектелип кармалды. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Жаза кодексинин 268-беренеси Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу, мыйзамсыз даярдоо боюнча каттоого алынган. Текшерүү учурунда анын жанынан кара күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар зат табылып алынган деп айтылат билдирүүдө. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык ал зат Афганистанда өндүрүлгөн 1 кг 938 грамм салмактагы наша баңгизаты болуп чыккан. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүүдө. Ош облусунун Кара Суу районундагы Телман айылдык орто мектебинин директору Гүлсана Пазылова мугалимдерге кысым көрсөткөн үчүн иштен алынды. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова билдирди. Жыйын учурунда айтылып, кызматкерлерге шайлоо учурунда кысым көрсөтпөй жакшы иштегиле деп эскертилди. Мындай нерсе болбошу керек, деди Кадырбекова. Буга чейин социалдык тармактарда мектеп мугалимдерине алардын август айындагы айлык акысы үчүн шайлоого 10 адам табышы керектиги айтылган үн билдирүүлөр тараган. Аудиолордо аял киши мугалимдерге кайрылып жатканын угууга болот. Ал мугалимдерди 10 ашуун шайлоочу таап келүүгө мажбурлап, эгер таппаса август айынын айлыгын жазбай турганын билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 14-сентябрда катталган. Жоруктар кодексинин 87-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Бүгүн 30-сентябрда Баткен шаарында жүргүзүлгөн рейдте үй шартында өткөрүлгөн 2 той аныкталып, 3000 сомдон айып салынып, той ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүктөн билдирди. Ошондой эле коронавирус менен ооруп тойдо жүргөн жаранга атайын органдар тарабынан тийиштүү чаралар көрүлдү. Беле кетсек, 26-28 сентябрь күндөрү жалпы облус боюнча 1036 ишкана, той өткөргөн турак жай жана коомдук жайларга рейд жүрүп, жалпы 193 000 сомго айып салынды. Кыргызстанда шайлоодо добуш берүү укугу жок адамдардын жалпы саны 500 миллионго жакын. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы маалыматына караганда, бүгүнкү күндө биометрикалык каттоодо туруу укугу бар 437 384 кыргыз жараны мындай каттоодон өтө эле экени жана эски үлгүдөгү ID-карт паспорт менен жүрөт. Мыйзам боюнча мындай жарандар шайлоого катыша алышпайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде Кыргызстанда шайлоочулардын жалпы саны 3,5 миллионго жакын. 16 жаштан жогору курактагы жарандарды биометрикалык каттоого алуу тууралуу мыйзам 2014-жылдын июль айында кабыл алынган. Каттоону мамлекеттик каттоо кызматы бекер жүргүзөт. Кыргызстандын Улуттук банкы кезектеги валюталык интервенция жүргүздү. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка караганда 29-сентябрда жалпысынан 27 миллион 950 000 доллар сатылды. Ошентип соңку бир апта ичинде 3-чү жолу интервенция жүргүзүлдү. 25-сентябрда 19,6 миллион, 23-сентябрда 11,2 миллион доллар сатыкка чыгарылган болчу. Жыл башынан бери эсептегенде Улуттук банк 13-чү жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 286 миллиондон ашуун доллар сатты. Бул аракет улуттук валюта сомду колдоо максатында ишке ашууда.
8 ай аралыгында Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Борбор каладагы 664 көчөнү жарыктандырды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык ишкана 1 жылдык планын аткарган. Жыл башында Бишкек шаарынын мэри Азиз Турахматов шаардагы 4 районго 10 000 шамчырак коюу тапшырмасын берген. Бул иштин баары аткарылып, жалпы 664 көчө жарыктандырылды деп айтылат маалыматта. Kırgızstan деп төгөлүн маңдай терди, кызмат кылгын жөн жүрбө басып жерди. Жанар тоодой тең атылып күкүрөктөр, жалпы журттун бирге буюп акыл кенчи. Манас суккан жүрөктөр бирге согуп, мекенчил эл болууга мезгил келди. Камчыбек Ташиев Көк Арт эли менен жолугушуу өткөрдү. Таранбазар аймагындагы жашоочулар мекенчилдердин лидерине бир топ суроо талаптары менен кайрылды. Аймакта добуш сатып алууга аракет кылып жаткан партиялардын өкүлдөрү тууралуу сөз болду. Камчыбек Кыдыршаевич арам акчага алданбоого, таза инсандарды парламентке алып келүүгө чакырды. Мекенчилдер аттандыла мекендешлер тагдырына, мекенчилдер аттандыла мекендешлер тагдырына. Сатып алып добушуңарды 2000, 3000, 5000 сатып алып барган адам силерге кызмат кылат деп ойлоп атасыңарбы? Андай болбойт. Мамлекетке мекенчилдер гана кызмат кылат, Кудай кааласа. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, биздин мекенчил партиясы эч кандай добуш сатып албайт. Биз силердин добушуңарды силердин көңүлүңөр менен, жүрөгүңөр менен, акылыңар менен өзүңөр ишенип берген добушту гана алышыбыз керек. Ошондуктан мен сиздердин алдыңыздарга келип отурам туугандарым. Элим түшүнөт, элим билет, акылдуу, эстүү, билимдүү. Көрүнгөн жерге ар кимге сатылып кетпейт. Менин элим. Булар күжүргөн мекенчил адамдар деп силерге ишенип келип отурам туугандарым. Мекенчилдер аттандыла мекендештер тагдырына. Кантип ошол эл сатып алам деген акмактын 3000 сомунан коркуп калабыз туугандар. Буларды биз бетине айтышыбыз керек. Мына мен алардын бетине айтамын. Элимди сатып алам деген, журтумду, калкымды сатып алам деген коррупционер, сен акмаксың. Сен элибиздин, журтубуздун келечегине балта чагып атасың. Биз сени жек көрөбүз деп айтышыбыз керек туугандарыбыз. Урматтуу элим, урматтуу журтум, эми мен бул маселени түшүндүрүп айтканга аракет кылдым. Өзүңүздөр акылыңыздар бар, түшүнөсүздөр. Бири-бириңизге жеткизесиздер. Бири-бириңиздер менен акылдашасыздар. Кудай кааласа, мен ойлоймун, элибиз эч качан сатылбайт. Бул элди сатып алыш үчүн, бул элдин башына кылычты такап, Алмустактан бери кыргыздын башына кылычты такап турганда дагы кыргыз кул болгон эмес туугандарым. Кыржондордон өчпөсүн кыргыз изи, кайратыңды турчуткан кылыч мизи. Кабылаңдар өлкөсү Кыргызстан деп, келечектин сени менен болсун иши. Мекенчил сезим гана журтту сактайт, ансыз такыр майдаланат комичи. Мына тизмени сатып алган кандидаттар, тизмени сатып алып, мен алдыдамын, мен эртең депутат болом баары бир, болсо да болом, болбосо да болбойм деп чөтөгүн акчага толтуруп алып, келип тизмени да сатып алдым, эми сени да сатып алам деп жүргөн адамдар эч качан элдин алдына чыга албайт. Эч качан элибиз башкарып кете албайт туугандар. Алар мажруу, коркок, коррупционерлер. Коррупционер деген, бандит деген элден коркуп жашаш керек. Коррупционер деген бүжүрөп, акчаларын бекитип, мына бир үйгө кирип алып, 4-5 адам чыгырып алып, мага кичине добуш сатып берчи деп бүжүрөш керек ал. Бүжүрөш керек. А бүгүн болсо коррупционерлер жүрөт, сумкасына акчасын толтуруп алып, кана ким добуш сатат деп. Коомду бузуп бүтүштү булар. Ошондой коррупционерлерди, элди коркуткан бандиттерди жанын сууруш керек туугандарым. Жанын сууруш керек. Ошондо гана өкмөт жашайт, мамлекет жашайт. Ошондо гана жөнөкөй адамдардын турмушу өзгөрөт. Бизге эң башкысы бардыгынын турмушу өзгөрсүн. Коррупционердин да турмушу өзгөрсүн. Жаман жакка. Бандит качып, тоодо качып бозуп жүрсүн, же түрмөдө отурсун туугандар. Бандит.
Чогулган калың журт Мекенчил партиясы менен бирге экенин, бир добуштан колдоп, парламентке эң көп мандат менен жеңишке жетип келерине ишенишет. Партия лидерине ак батасын берген журтчулук бир гана Мекенчил партиясы өлкөнү туура багытка салып кетет деп эсептешет. Суроо, урматтуу туугандар, мынтет садыр силер өтүп калсаңар дейт, садырга ден соолугуна зыян келтирип кысым кылышпайбы дейт. Коркунуч бар. Ачыгын айтайын. Бүгүнкү күнгө чейин садырда коркунуч бар. Себеби садыр тордун нарагында булардын колунда турат моментип, мыкчып кармап турушат. Ошо колдорун сындырып туруп биз алып чыгышыбыз керек туугандар. Сындырып туруп алып чыгышыбыз керек. Алла Таала колдосун биринчи, экинчи өзүбүз колдоп ушул жигиттерди жогорку даражага жеткиришке баарыбыз Алла Таала. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.